Ассаламу алейкум. Амансыздарбы, урматтуу мекендештер. Бизде Нурсултан Турузбеков YouTube каналыбызда кыргыз спортундагы жаңылыктар уланат. Артта калган жумада UFC чемпиону мекендешибиз Валентина Шевченко октагонго кайтып, титулун 6-чы рет коргоп калганын билебиз. Эми алдыдагы жекшемби күнү дагы бир мушкерибиз Шевченкалардын улуусу Антонина Шевченко UFC октагонуна кайтып келет. Бул чыгарылышта Пантера кайманаты менен таанылган мекендешибиздин атаандашы жана анын жеңишке жетүү мүмкүнчүлүгү тууралуу айтып өтөбүз. Алдыда бул тууралуу кененирээк ага чейин каналга жазылып, видеого лайк басып туруңуздар. Бишкек убактысы боюнча 3 октябрь эртең менен АКШнын Лас-Вегас шаарында UFC Fight Night 193 мелдеши орун алат. Анда кеченин башкы беттешинде Диего Сантос менен Джонни Уокер беттеши болуп өтөт. Жана ошол картта мекендешибиз Антонина Шевченко UFC'деги 7-чи беттешин өткөрөт. 36 жаштагы кыргызстандык мушкердин бул жолку атаандаш австралиялык 23 жаштагы Кейси О'Нил. Келиңиздер анда алгач мушкерлерди тааныштырып, анан алардын жеңишке жетүү мүмкүнчүлүгү тууралуу сөз кылалы. Биринчи жолу атаандаш тараптан баштай турган болсок, Кейси О'Нил австралиялык болгону 23 жаштагы мушкер. UFC менен былтыр декабрь айында келишим түзүп, алгачкы беттешин ушул жылдын февраль айында америкалык Шана Дотсонго каршы өткөрүп, аны 2-чи раундда нокаут менен утуп алса, андан кийин июнь айында кайра октагонго кайтып, Лара Прокопьевну 3-чү раундда кайруу ыкмасы менен утуп алды. Негизи ал Антонина Шевченконун деңгээлиндеги мушкерге али каршы чыга элек. Бирок анын 7 беттеш катарынан жаза баспай утуп келе жатканы чынында олуттуу атаандаш экенинен кабар берет. Базасы ММА бутка турууда абдан чебер, ошон менен катар күрөштө да жакшы. Жеңиштеринин 43%-ын сабмишн менен утуп алганы бул сөздү тастыктап турат. Тажрыйбалуу Антонина Шевченко бутка туруу абалында Кейсиге оңой менен мүмкүнчүлүк бербеши турган иш. Бирок партерде кыйналып калышы ыктымал. Мекендешибиз UFC'де 7-чи беттешин өткөрүүгө даярданууда. Артта калган 6 беттештин 3-өсүн утуп алса, 3-өсүндө жеңишти алдырып койду. Акыркы беттешинде бразилиялык Андреа Лиги 2-чи раундда жеңилген болчу. Кызык Антонина UFC'де шахмат доскасында келе жаткандай таасир калтырат. Бир беттешин утса, кийинки беттешин утулуп, кайра утуп келе жаткан. Акыркы беттешинде утулуп калгандыгын эске ала турган болсок, салт боюнча алдыдагы эрөөлүн жеңиши керек. Бирок бул болгону дал келүү экени турган иш. Ага карабастан Пантеранын жеңишке жетүүгө мүмкүнчүлүгү жок эмес. Беттеш алдында беттинг компаниялары үстөмдүктү жаштыкка берип жатат. Жөнөкөй тил менен айтканда Кейси О'Нил беттеште фаворит болуп чыгат. Анткени менен Антонина Шевченконун функционалдык жактан даярдыгы жакшы болсо, ким болсо да татыктуу беттеш көрсөтөрүн билебиз. Ошондуктан менин оюмча, көп нерсе даярдыктан да көз каранды. Эмнеси болсо да мекендешибизге ийгилик каалап калабыз. Ал эми ошол 3 октябрь күнү Алматы шаарындагы Алматы Арена спорттук жайында Найза Fighting Championship буюмунун алкагында белгилүү мушкерибиз Канат Келдибеков кезектеги беттешин өткөрөт. Анда Тайсон казакстандык Сырым Бектурсун менен октагонго чыгат. Андан сырткары Бекзат Исаков уюмдун куруучун Серик Разгалиевке каршы беттеш өткөрсө, андан башка дагы 2 мекендешибиз өз күчтөрүн сынашат. Аларга да ийгилик каалап кетебиз. Ушун менен бул чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Сиздер менен мен Нурсултан Турузбеков болдум. Каналга жазылыңыздар, видеого лайк баса кетиңиздер.